2024-жылдын июнь айында биз Кыргызстанга Токтогул өрөөнүнүн жүрөгү болгон Алатай мамлекеттик жаратылыш паркына жөнөдүк. Биздин саякатыбыз кичинекей айылда түнөгөндөн кийин башталды. Так ушул жерден чыныгы экспедицияга жол тарттык. Парктын рейнджерлерине кошулуп, биз ат үстүндөгү узак жолго даярдандык. Бир нече сааттык жол бизди базадагы лагерге жеткирет. Жердин жаратылышы азырынча адамдын колу тие элек, буту жете элек таза боюнча сакталып турат. Кооз гүлдөрү жайнаган бетегелер, сейрек кездешүүчү жаныбарлардын ар түрдүүлүгү кызыктырбай койбойт. Катаал тоо шарттарына көнгөн кыргыз аттары кууш жолдо туяктарына зыян келтирбегидей кылып, абайлап, бирок ишенимдүү баратышат. Экспедициянын бардык эле катышуучуларынын ат минүүдө тажрыйбасы мол эмес. Анын үстүнө жол да улам татаал болуп баратат. Капысынан кууш жол да аягына чыкты. Эми биз коюу өскөн бадалдарды, өсүмдүктөрдү аралап жолубузду уладык. Улам жол арылаган сайын биз экспедициянын башкы максаты ак тырмактуу аюуну көрүүнү самап турдук. Кыргызстандын тоолорунда жашаган бул аюу адамдар менен кездешүүдөн качат. Мүмкүн ал качандыр бир убакта ага мергенчилик кылган мезгилди эстейттир. Биз аны көрө алар бекенбиз. Кандай болгон күндө дагы бул аюуга байкоо жүргүзүү оңой болчу да эмес. Базадагы лагерге келип, биз тоолорго көз жүгүрттүк. Мунун себеби бул жактан жашоонун кандайдыр бир белгилерин көрүп калабызбы деп үмүттөндүк. Алыстан тоо текелери көрүндү. Бир нече сааттан кийин биз аюуну байкадык. Ал жакынкы тоо бетинен абайлап басып келе жатты. Бир аздан кийин мамалактарын ээрчиткен ургаачы аюуну, андан кийин эркек аюуну көрдүк. Бул түн аябай таасирлүү болду. Ушул аюулардын күчүнүн жана эркиндигинин символу болгон, буларды башкалардан айырмалаган ак тырмактары биздин эсибизде калды. Кийинки күнү биз аттарды минип 2134 метр бийиктикке жол тарттык. Бул жерден биз 2 мамалагы бар ургаачы аюу менен кездештик. Кечээги көргөн аюуларга караганда уларды жакыныраак жерден көрдүк. Бирок бизди сезип калган ургаачы аюу шашылыш түрдө балдарын ээрчитип, 2 буттуу коркунучтан сактанып, ашууну көздөй жөнөдү. Ушундай керемет нерсеге байкоо жүргүзгөн бир нече мүнөт биздин бүтүндөй саякатыбыздын негизги мазмунун түздү. Мындай эркин, жапайы, табигый чөйрөдө жашаган аюуларды көрүү жана алардын бейпилдигин бузбаган кездешүү бизге эң сейрек мүмкүнчүлүктү тартуулады. Кечинде чарчасак да, өзүбүздү бактылуу сезип лагерге кайттык. Ар бирибиз өзүбүзчө ойго чөмүлдүк. Мына ошентип түн да кирди. Биз түшүбүздө ак тырмактуу аюуларды демейкиден да жакын жерден көрдүк. Рейнджерлердин айтуусу боюнча, август айында аюуларды мындан да жакын жерде көрсө болот. Кыш жакындаган сайын бүлдүркүн бышкан маалда алар төмөн көздөй түшүп келишет.